Keçe sahabalardan birbirine aytkan osiyatları, nasihatları tuğrasında aytıp жатканбыз. Ali radıyallahu anh'ın nasihatını ayttık elek. Lemma daraba İbn Muljamin Aliyan radıyallahu anhu dakhala aleyhil Hasan ve huve bakin. Ali radıyallahu anh'unu İbn Muljim degen bir baktısız insan şehit kılganda. Ali radıyallahu anhu şehit bolup баягы жарадар болгондон кийин төшөктө жатып калган убакта Hasan radıyallahu anhu уулу атасынын жанына ыйлап кирди. Faqala lahu ma yubkika. Ali radıyallahu anh айтат: "Неге ыйлап атасың уулум?" десе айтты: "Эмнеге ыйлабайт экенмин? Сиз акыреттин биринчи күнүгө кадам коюп акыретке баратсаңыз, бул дүйнөдөн коштошуп, бул дүйнөдөн сапар тартып жатсаңыз, men qanti o'ylabayt ekanman dedi. Faqala ya bunayya ihfaz arba'an wa arba'an la yadurruka ma amilta ma'ahunna. Oşol ubakta Ali radıyallahu anh oğlum 4 nerseni janadagı 4 nerseni saktagının saga eç nerse ziyan berbeyt kaçan oşolorga amal jasasaң dedi. وَمَا هُنَّ يَا أَبَتِ surады атакем алар эмне нерсе? Кайсы нерселер ал төрттөн болгон экөөсү? Урматтуу мусулман бир туугандар, карасаңыздар, Али радıyallahu anh өлүм төшөгүндө жатканда баласы ыйлап кирсе баласына насаат айтып атат да. Өлүм төшөгүндөгү адамдардын дагы оюнда дин эле. Калып кетип жаткан бул дүйнөдөгүлөргө динден бир насаат айтайын. Акыркы сөзүмдү акыркы бир шариатты айтып калайын деген ой эле да. Ал эми Алла сактасын, кээ бир инсандардын ою мунун тескерисинче болот экен. Акыркы өлүм төшөгүнө жатканда балам мага көбүрөөк ыйла депчи. Мага өкүрүп ыйлагыны депчи. Мен өлгөндөн кийин көбүрөөк союш сойгунуң, көбүрөөк адамды чакыргынын, же болбосо андан башка бир дүйнөнү пикир кылат эле да. Ал эми сахабалардын ой пикири акырет болчу. Баласына ушундай калималарды үйрөтүп баратат. Ал калималарга, ал насаатка сен амал жасасаң эч нерсе сага зыян бербейт дейт. Ошол үчүн кайсыл инсан баласына дүйнө бере турган болсо, ал бир күн жок болушу мүмкүн. Ал эми кайсыл инсан баласына дин бере турган болсо, эч качан жок болбой турган нерсе берди да. Ошол үчүн Али радıyallahu anh бул дүйнө менен коштошуп жатып, уулуна акыреттик насаат айтып атат. Инна агнал гина ал акл. Байлыктардын эң чоң байлыгы бул акыл деп айтты да. Жашоодо ата баласына берген эң чоң байлык, эң чоң ийгилик баласына үйрөткөн акыл насааты. Эгерде канчалык дүйнө бербеңиз, канчалык байлык бербеңиз, эгер акылы жок болуп кала турган болсо, сиз кеткенден кийин байлыктын баарын жок кылат да. Ошол үчүн адам эң бир кымбат нерсеси анын акылы болот дейт. Wa akbarul faqri al-humq. Эң чоң кедейлик, эң чоң ийгиликсиздик бул ахмактык деди да. Al-humq, ахмактык деди. Wa awhashal wahshati al-ujub. Эң жалгыздык, коркунучтуу жалгыздык бул адам өзүн өзү жактыргандык. Кээ бир адамдар өзүн өзү жактырып, өзүнүн ишини жактырып, өзүнүн келбетин жактырып, күзгө кайра көрүнүп, басканда дагы өзүнүн эки мүрүсүн карап, басканда кээ бир адамдар басып аткан кадамдарын кармап, жарашыктуу басамын, менин келбетим келишкен деп өзүн өзү кайра күзгүдөн карап, өзүнү өзү жактырып калуу. Бул эң коркунучтуу болот. Эмне үчүн? Себеби сенин жаныңда эч ким болбойт. Сен жалгыз эле ааламда адам, калганын баары бир адам эместей көрүнүп калат көзүңөчү. Бул коркунучтуу бул. Айтты, эң бир коркунучтуу жалгыздык бул өзүн өзүн жактыруу деди. Wa akramul karam. Эң жакшы улуулуктардын эң улуусу хуснул хулук, жакшы кулк мүнөз деди. Баласына айтып атат, мындай жеткенде улум акылдуу бол, кулк мүнөздүү бол. Эки нерсени жашооңо алгының. Ал эми эки нерседен сактангының, акылсыздык, акмактыктан, ал эми өзүн өзүн жактырып алгандан деди. Уулу не кылды? Hasan radıyallahu anh: "Ya abati hadhihi al-arba' fa'allimni al-arba'a al-ukhra." Бул төртөөсүн жаттадым. Наркы төртөөсүн айтыңызчы эми деди. Ушунча ашыгып сурап атат.
Эмне үчүн? Атасы акыретке сапарга тартып кетсе, ушул төртөөнү билбей калбайын депчи. Ва iyяка ва мусадакатал ахмак. Сактангын акылсыз, ахмак менен дос болгондон деди. Неге десе, фа иннаху юриду ан янфака фаядуррак. Себеби акылсыз адам, ахмак адам саңа дос болуп калса, саңа пайда жеткизишти каалайт дагы зыян жеткизет деди. Акылдуу менен ахмактын айырмасы кантип билебиз? Бардык адам өзүнө акылдуу дейт, жинди да өзүнө акылдуу дейт го. Кантип билебиз десе, такыр акылы жоктордун максаты болбойт. Такыр акылы жок жиндинин максаты болбойт. Ошол үчүн жаш балдар акылына толгонго чейин алардын жашоодо максаты болбойт. Ойноп отура берет топурактын үстүндө. Не кылып атасың десе, ойноп атам дейт. Неге десе, жөн эле дейт. Максаты жок болот. Ошол үчүн жиндиканада жиндилер тиги жака баратат, кайра бул жака баратат. Неге баратат? Жөн эле баратат. Аларда баратканынан максаты жок да. Максаты жок жүргөндү не дейт? Акылы жок деп айтат. Таптакыр эч нерсе акылы жок да. Ошондуктан жандыктар жашоодо максаты жок. Жеп, ичип, уктап, көбөйүп өлүп калат. Алла берген өмүрдү жашайт. Койлор эмне кылат? 10 жылдай жашайт. Жылкы 30 жылдай. Не кылат? Жейт, ичет, көбөйөт, анан кайра өлүп калат да. Башка эч нерсенин иши жок. Ошол үчүн не кылат? Аллах Таала жашоодо максатсыз жашаган ыймансыздарды жаныбарга теңеген да. Ал эми ахмак деп эмнени айтат десе, ахмак деп максаты бар, максаты туура, максатка жете турган жолу ката. Ал эми акылдуу ким десе, акылдуу инсандын максаты да туура, түшкөн жолу да туура да. Bir адам мисалы Алланы разы кылайын деди, жаннатка жетейин деди. Максаты бар экен, максаты туура экен. Эми ошо Алланы разы кылуу үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна түшө турган болсо, бул акылдуу болуп саналат. Эгерде пайгамбар алейхиссалам жолуна түшпөй эле Алланы разы кылам деп каалаганын аткарып жүрө берсе, не болот? Жолу ката болуп калат. Бул ахмак болот, Алланы разы кыла албайт. Ахмак максатына жетпейт. Bir adam аю менен достошот. Аю экөө дос болуп, аябай көп сапар кылып жүргөндөн кийин bir күн bir сапарда баратып, адам чарчагандан бактын түбүнө түшүп, эс алайын деп жатат. Кайра чымын келип, кайра коно берет. Bir чымын кайра конот. Жүзүнө консо кайра учурат, кайра учурат. Туру да аюдун максаты. Уктап аткан адамга чымын консо уйкусун бузат. Анан bir убакта чымын кайра коно бергенде чоң ташталат дагы азыр чымын консо урам дейт да. Анан чымын келип конгондо таш менен урат. Адам өлүп калат да. Не болду? Максаты туура, чымынды айдаш керек. Бирок иши ката болуп калды. Мына ушундай болот дейт. Али радиаллаху анху айтып атат. Ахмак менен дос болгондон сактангынын себеби ал саңа пайда жеткизейин дейт дагы зыян жетишип коет. Максаты туура, саңа пайда жеткизейин дейт, бирок иши ката болот. Ошол үчүн адам жашоодо максаты туура болушу керек. И ошол максатка жеткизе турган иши да туура болуш керек да. Бирөө ошко жөнөп көлдүн машинесине чыгып алса, бул ахмак болот. Бул сенин ошко алып барбайт, көлгө апарат сени. Bir adam эч жака баргысы жок эле таксиге чыгып алса, бул жинди болот. Не ишин бар, жөнү жүрө бересиң депчи. Эң акылдуусу кайсыл? Кайсыл инсан максатын туура коюп, Оштун такси барам деп, Оштун таксиге чыккан адам акылдуу болот да. Ошондой эле бул дүйнөдө жашоодо жеп ичип көбөйүп кайра өлүп калуу бул жаныбарлардын сыфаты экен да. Акылы жоктордун сыфаты экен. Ал эми Алланы разы кылам деп өзүн билгенин кылып жүрө берген бул жарым акылдардын сыфаты экен. Максаты туура, Алланы разы кылайлы дейт. Бирок жашоодо өзүн билгенин эле кылып жүрө берет. Алла разы болбой калат. Ал эми эң акылдууларды пайгамбар айткан, ал-акилу ман дана нафса. Эң акылдуу инсан, риwayatта ал-кайсу ман дана нафса. Эң акылдуу инсан өзүнүн ким экенин билип, Алланын кулу экенин билип, өлүмдөн кийинге даярданып жашаган инсан деген да. Андан кийин айтат: "Ва iyяка ва мусадакатал каззаб." Жалганчы менен дос болгондон сактангын. Fa innahu yuqarribu alaykal ba'id wa yub'idu alaykal qarib. Себеби жалганчы алыс нерсени жакын кылып таштайт. Ал эми жакын нерсени алыс кылып салат дейт. Ошол үчүн жалганчы менен дос болсоң, сага зыян болот. Кээ бир адамдар ойлойт, жалганчылар менен дос болуп койгондо жакшы. Неге десе, баягы отурган мажлистерди кызык кылат. Лайта кылып, ар нерсени жалганды сүйлөп отурганда не деп коет, баягы интересный болот, мына кызыктуу болот го. Бирок Алла сактасын, аныкы жугуп кетет сизге.
Anık ötüp ketет sizge. Ойлобош керек, менин досумдун жаман сыфаты өзү менен эле калат, мага өтпөйт деп. Ал жакында өтүп калат. Ошол үчүн эмне кылат? Себеби жалганчы адам эмне кылат? Болбой турган нерсени болдуруп, боло турган нерсени болдурбайт экен да. Бир адамдын ушундай досу жалганчы экен. Көп жерде жалган айтканда уялып калат да, досум сен мынчак жалган айтпачы, кээде окшошпой кетип атат десе, макул дейт. Окшошпой калганда айтсаң мен кичинертем дейт. Жалганды азайтам дейт. Жарайт. Анан бир туурасында кеме туурасында сөз кетет дагы, сүйлөшүп отуруп бир убакыт айтат, мен узун 1 километр кеме көрдүм десе, болбой калды дейт экен да. Десе, бирок мага жакпады бул кеме, туурасы 1 метр экен дейт да. Туурасынан алып таштады да алчы. Туурасынан алып койду, кичинертип койду. Ошондо эмне болду? Жалганы чыгып калды да. 1 метрге 1 километр кеме болбойт да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Али радыйаллаху анху баласына кайтыш болоор алдында өлүм төшөгүндө жарадар болуп жатып айтат, балам, сен жалганчы менен дос боло көрбө. Биз да ушул балдарыбызга насаат айтышыбыз керек ушул нерсени. Балам, жалганчыга жолой койбо. Эмне үчүн? Ал жок нерсени сени карматып коет, кармап турган нерсени жок кылып коет депчи. Ва ияка ва мусадакатал бахил. Уулум, баягы битир сараң бербеген адам бар го, битир сараң менен дос боло көрбөгүн. Fa innahu yab'udu anka ahwaja ma takun ilay. Себеби сен муктаж болгондо жок болуп кетет дейт. Кедей болуп калдың, же кичине муктаж болуп калып, акча керек болуп калды. Карасаң жок да. Таппайсың, телефону да өчүк, башка да жок. Бахыл адам менен, сараң адам менен дос болбош керек дейт. Себеби ал дос эмне үчүн дос? Дос деген мен кыйналган мезгилимде сен жардам бересиң. Сен кыйналганда мен жардам беремин. Мен сүйүнгөндө кызматымда болосуң. Сен сүйүнүп турган күнү мен сенин кызматыңда болом деген маанида. Анан кийин мен сени пайдаланып сага керек болгон убакта жок болуп кетем. Бахылдын иши ушундай экен да. Сенден пайдаланат экен, сага керек болуп калган убакта жок болуп калат экен. Мына ушундай болот дейт. Төртүнчүсү ва ияка ва мусадакатал фажир. Бузуку менен достошпогонуң, күнөөлөр менен алек болгон, шариатка, динге каршы жашаган инсан менен дос болбогонуң. Fa innahu yabi'uka bittafihi. Seni арзубаган нерсеге сатып кетет дейт. Күнөөкөр, Алланын өкүмүн аткарбаган, Алланын шариатына карабаган инсан сени эч агыл алдап кетет. Эмне үчүн? Себеби өзүнүн жараткан затына баш ийбеген, ага кыянат кылган, өмүр берген, ден соолук берген, үй бүлө берген, жашоо берген заттын акысын бербей аны алдаган, сени кайсы агыл алдап кетет дейт да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, балдарга берген насаат, тарбия өтө зарыл болгондугу себебинен Али радыйаллаху анху өлүм төшөгүндө баласына кимдер менен дос болуш керек, кантип жашаш керегин үйрөтүп жатат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз дагы ниет кылалык, эч качан ушундай адамдар менен дос болбойбуз депчи. Эң жакшысы кайсыл адам экен? Акылдуу инсан гана, максаты дагы туура, кылган иши дагы туура болгон инсан менен достошуубуз керек экен. Ал эми достошуудун максаты Алла ыраазылыгы үчүн болуш керек да. Siz бирөөнүн байлыгы үчүн, бирөөнүн бийлиги үчүн, жанын күчү үчүн, кадыр баркы үчүн достошкон болбойт. Себеби бул достошуу токтоп калат бир күн. Ал эми Алланын ыраазылыгы үчүн достошсо, бул эч качан токтобойт экен да. Аллах таала баарыбызды мусулман бир туугандарды Алла үчүн дос кылган болсун бири-бирибизге. Аллах баарыбызга ушул хадистерге амал кылган мүмкүнчүлүк берсин.